Урматтуу мекендешим, biz kee bir mayramdarga bizdin tiyешебиз болбосо да, al bizge hiç anın tiyешеси болбосо да mayramdarga özgöçe dayardanabız. Kee bir insanlar жаңы жыл келет деген кезде декабрдан баштап акчасын жыйнап, атын өчкүр арагын, шампанын жана башкасын мекендин, жердин, тоолорубуздун көркү болгон балатыларды кыйып келип, үйүнүн ортосуна коюп, аны Кабаны таваф кылгандай анын айланасында айланып, 31 декабрь болгон кезде түнгү саат 12-н күтүп, айнектерин ачып, балкондорго чыгып, атын өчкүр аракты кармап, бири-бирине тос айтып, ийгиликтин жылы болсун, жакшылыктын жылы болсун, башка болсун дегендер менен күткөндөр жок эмес. Бирок ошол эле кезде Алланын рахматын жаадырган, күнөөлөрдү кечире турган, дозоктон бизди куткара турган Рамадан 5 тамгадан ар-ра, ал-мим, ад-дад, ал-алиф, ан-нун. Ра рахматун миналлах, Алланын рахматы жааган. Мим магфиратун миналлах, Аллах күнөөлөрдү кечире турган. Дад даманун илал жанна, бейишке кепил болгон, гарантия болгон. Алиф аманун минаннар, дозоктон аман калтыруучу. Нун нурун миналлах, Алланын нуру кереметтүү Куран түшкөн айга кандай даярданабыз? Дегеле кандай даярдыгыбыз бар? Ошондой конокту күтүп жатабызбы? Урматтуу мусулман бир тууган, кээде таң калам. Кээде өзүбүздүн мечиттин жолуну билбегендер аякта турсун, кээде мечитке келип жума намазын окуган, айт намаздарга чыккан бир туугандарыбыз да курман айтта курмандыгын чалып, этин жетим жесирлерге таркатат. Ошол эле кезде Ден Валентинди да майрамдайт. Урматтуу мекендешим,